Саламатсыздарбы, урматтуу кыйырдагы биздин мекендештерибиз. Арбаңыздар, сиздер үчүн даярдалып жаткан кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорубуздун кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Биз буга чейин сиздерге маалым болгондой, мына бул Жашынмак деген китепке кирген ырлардын тарых таржымалына кенен чонун токтолуп атабыз, котормолоруна токтолуп атабыз. Кимдер окуган, кайсы мектептин окуучулары окуган, аны дагы баягы үлгү катары сиздерге дагы мындай түшүнүктүү болсун үчүн мына ошолордун баарын чогуу кетирип атабыз да. Көрсөтүүбүздүн мейманы өзүңүздөр билгендей, аябай жакшы тааныгандай шумдук каалоо тилектерди айтып атасыздар. Чоң рахмат. Элмирага дем күч берип атасыздар. Кудай буюрса, так ушундай болгон момундай китептердин дагы бир далайын сиздерге жазып ийет го деген үмүт пайда болуп атат. Кайрадан мен мейманымды тааныштырып коеюн. Ашыктык кылбайт. Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, акын, Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу, котормочу, доцент, ошондой эле көп кырдуу талант Элмира Төлөкова кайрадан менин студиямдын ардактуу мейманы. Бүгүн болсо баягы ушул мына бу Жашынмакка кирген Жол чырак деген ырдын тарых таржымалына токтолуп кетели деп олтурабыз. Анда эмесе микрофон сизде, Элмира айым. Жол чырактын тарых таржымалы эмнеге барып такалат эми? Жолдогу коопсуздукту камсыз кылуу үчүн да азыр мектеп жашындагы балдар жолдон өткөндө жакшы үйрөтүлбөгөн үчүн жол кырсыктары болуп атат деп ойлойм да. Ошол себептен бул майы кызматкерлери менен мугалимдер жолдогу коопсуздукту сакташ үчүн биргелешип иштеши керек деп ойлойм. Себеби мына мен кечээ күнү жол чырактан өтүп баратсам, кичинекей бала биздин университеттин жанында 69 мектеп бар да. Жолдун ортосуна туруп алып, телефон карап атат. Анан мен аркасынан келип, телефон караба, жүр, бас десем, ошондо дагы укпайт экен. Телефон караган бойдон эле мен айтсам деле эмне деп атасың деген сүп мени бир карады да, караган бойдон кетти. Бирок албетте ал жашыл күйүп атканда биз менен өттү, ошентсе деле ал алаксып атат да. Коопсуздук керек. Өзүн сакташ үчүн муну үйрөтүш керек. Үйдө деле ата-энелер балдарына жолдон өтүп баратканда телефон караба деп айткан заманга келип калыптырбыз деп кечээ эле ойлодум да. Анан бул Жол чырак деген ыры негизи абдан кичинекей кенже балдар үчүн жазылган. Ошолор кичинекей кезинен тили чыккандан баштап жол чырак күйгөндө кайсыл учурда токтош керек, кайсыл учурда күтүш керек, кайсыл учурда басыш керек дегенди үйрөнүшү керек деген ой менен эле 3 саптан эле турган ыр жаралып калган. Анан ал ырга болсо Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Догдурбай Урманбетов агай обон чыгарган бала бакчадагы балдар ырдаш үчүн. Бирок ал азыр иштелип атат, ырдалып чыга элек. Ал эми китептин бет ачарында болсо бул ыр көркөм окулду, бирок англисче, орусча, кыргызчасы окулган жок. Себеби бул кенже курактагы балдар болгон үчүн мектеп окуучулары окуду, ал жерде бала бакчадагы балдар окуган жок. Ошол себептен ал мектеп окуучуларына бул ыр курагына туура келбеген үчүн окуткан жокпуз. Китептин бет ачарында болсо бул ырды кыргыз эл артисти Камчыбек Букалаев агайдын небереси Айкөл Букалаева окуду. Ал өзү кичинекей экенине карабай таланттуу кыз экен, көркөм окууга жөндөмдүү экен. 600гө жакын элдин алдына чыгып, тартынбай ошол ырды көркөм окуп бергенине ыраазы болдук биз. Бирок бул китепке кириптир да. Китепке кирген, англисчеси дагы, орусчасы да которулган. Ооба. Кудай буюрса, дагы бир ушул китептин бет ачары болуп калабы, же ушул кыйырдагы кыргыздар менен бирге өткөрөбүзбү? Сөздүн кыскасы мына ошого карата болгон чоң даярдык болуп атат. Анда келиңиздер төмөнкү тасмага көңүлүңүздөрдү буралы. Колунда жол чырагы бар. Агайыбыздын небересине бир кол чап коюңуздар. Агай мыкты неберелерди өстүрүүдө. Мына минтип эл алдына чыккан. Чыракты карап ал, анан байкап жолдон өт. Бип, бип, тук, тук, тук. Жолду кесип чуркаба, сары жанып турганда, зыян кылат бул сага. Бип, бип, тук, тук, тук.
сары күсө күтөсүң, кызыл жанса токтоп тур, жашыл күсө өтөсүң. Бип, бип, тук, тук, тук. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, кыйырдагы мекендештерим, инелерим, сиңдилерим, замандаштарым, теңтуштарым дегендей, мынакей ушул көрүлүп аткан аракеттердин баары сиздер үчүн болуп атат. Ошондой эле бияктагы өзүбүздүн Элмира Төлөкова менен бирдикте көрүп атасыздар канчадан бери мына атайын циклдарды берип атабыз. Колуңуздардан келсе тартып алыңыздар, жазып алыңыздар дегенди да айтып атабыз, унутпай. Убактысын бөлүп мынакей Элмира айым атайы келип ушул менин YouTube каналым аркылуу ушул долбоорду жүзөгө ашырып аткандан кийин ушул аракеттер текке кетпесин деген эле ой. Элмира айым келип ушул өзүңүздүн ырларыңыздын тарыхы жөнүндө, таржымалы жөнүндө, котормолору жөнүндө айтып атканыңыз үчүн сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эгерде ушул долбоорду колдоп коелу десеңиздер, андан бештер кубанычта болобуз. Ал эми катталып койсоңуздар, жайылтып койсоңуздар, андан бешбетер кубанычта болобуз. Келерки кездешкенге чейин сиздер менен коштошобуз. Кийинки жолугушууда күз деген ырдын тарых таржымалына кенен токтолобуз. Саламатта калыңыздар.